Саламатсыңарбы балдар? Адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. Үйдөн окуганда активдүү катышууга аракеттенебиз балдар. Бүгүнкү сабактын темасы Бактыгүл Сейитбекованын Бачайы чымчык аттуу ыры. Сабактын максаты ыр менен таанышасыңар. Ырдын мазмуну аркылуу ой жүгүртүү, сөз байлыгыңар өнүгөт. Ырды шаар окууга, жагылмач айтууга болгон шыгыңар, көндүмдөрүңөр өсөт. Сөздүктөр менен таанышабыз. Бачайы, кооз, сылаң короз, мында жасанып, түздөнгөндү жакшы көргөн деген мааниде. Бачайы чымчык. Консо бутак термелип, таң каламын мен келип. Абдан сулуу бул чымчык, боеп койгон өңдөнүп. Койгон сымал атайы, мунун аты Бачайы. Жашыл түсү жарашып, жагат ага жаз айы. Көзү тосток, карагат, канаттарын таранат. Сылаң короз чымчыгым, койколоңдоп каранат. Бул Бачайы чымчыгым накта өзү ырчынын, сайраганы эң узак, токтобостон бир тыным. Мынакей балдар, ыр менен тааныштык. Анда силерге суроо. Силер канаттуу куштарга кандай камкордук көрөсүңөр? Кыштоочу куштардан кайсы канаттууларды билесиңер? Мынакей ушул ырды, Бачайы чымчык ырдын жакшынакай кылып жаттап алабыз, суроолорго жооп беребиз балдар. Тапшырма: жаңылмачтарды жаңылбай айтып, тилдериңерди жатыктыргыла. Чатырдагы көп чымчык чыркылдашат чырк-чырк, чырк-чырк эткен топ чымчык турбайт бир аз тынчып. Чыркылдаган көп чымчык бергилечи тынчтык. Мынакей жаңылмачты дагы ушинтип бат айтууга, тез айтууга үйрөнгүлө балдар.